Сатып алса болобу же жокпу? Бүгүн Range Rover жөнүндө сүйлөшөбүз. Байлардын машинасыбы же акчаны жүтө турган машинабы? Машинабыз 3 дизель, 260 тат күчү бар, 4 ВД, подвескасы болса пневма. Плюстары: биринчиси статусы өтө жогору, экинчиси жол тандабас, үчүнчүсү болса 3 дизель болгон эсебине экономичный жана күчтүү. Минустары: биринчиси шаар ичинде айдаганда EGR жана саж фильтр системалары толуп калат. Турбинаны өлтүрүшү мүмкүн. Сөзсүз удалениясыны жасап коюш керек. Экинчиси электроника татаал, арзан эмес. Үчүнчүсү пневма подвеска кымбат, ремонт болот. Мен мастер катары айтып кетем, машинанын мотору, коробкасы жана диагностикадан таза чыкса алсаңыз болот. Бирок бул жөн эле сулуу машина эмес, Range Rover арзан кармалуучу машина эмес. Бул машинаны алсаңыз ремонтка даяр туруңуз. Кийинки унак кайсы болсун? Комментарияда жазыңыз.